Ömür bizden ötüp ketсе, el emgekten eskersin. Дегенибиз өлкөбүздүн өнүгүүсүнө өлгө болгон, элетте карапайым жашоосуна каниет кылып, өз өмүрүн мамлекеттик кызматка арнап, күнү-түнү түйшүктүү иштин жоопкерчилигин жогору коюп, болгон күчүн ак эмгекке арнаган инсандарыбыздын катары арбын. Алар жасаган эмгегин даңаза кылып, жар салбаган жөнөкөйлүктү туу тутуп, ошол эле учурда өзгөлөргө өрнөк болор из калтырып, калк кадырына ээ болуп келишет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө улуу ата мекендик согуштун жана эмгектин ардагери, мамлекеттик чарбалык иштерде үзүрлүү эмгектенип, сот системасында облустун айыл чарбасына зор салым кошкон Сагынаалы Доолбековду эскеребиз. Сагынаалы Доолбеков 1923 жылы 17 апрелде Талас облусунун Бакай-Ата районундагы Мурдагы Чоң-Алыш айылында төрөлгөн. 6 жашка чыкканда атасынан ажырап, жетимдиктин азабын тартып, жаш кезинен колхоздун ар кандай чарбачылык иштеринде эмгектенген. 1942 жылы каардуу согуштун күчөп турган мезгилинде өз каалоосу менен ата мекендик коргоо үчүн кан майданга аттанат. Алгач ал жактан кенже командирлерди даярдоочу 2 айлык машыгуусун бүтүрүп, номер 317 аткычтар полкунун жоокерлери менен Сталинград шаарындагы айыгышкан согуш талаасында болуп, өзүнүн каармандыгын көрсөтүп, эрдиги менен азыркы жаркын келечекти курууга салымын кошкон. Сталинград шаары немецтик баскынчылардан бошотулгандан кийин 1943 жылы Ростов-на-Дону крайындагы Таганрог шаарындагы кандуу салгылашуу учурунда советтик жоокерлерге жардамга барып, фашисттик баскынчыларга каршы айыгышкан согуш талаасында оор жаракат алып, госпиталда бир нече ай дарылангандан, душмандар менен болгон кармашталган жараатынан улам 1944 жылы киндик каны тамган касиеттүү Талас жергесине кайтып келет. Сагынаалы Доолбеков жаштайынан көргөнүн көөдөнүнө каткан абдан зээндүү, кыйынчылыктын каарынан коркпогон мээнеткеч, билимдүү адам болгон. Улуу ата мекендик согушта жасаган эрдиктери үчүн Кызыл Жылдыз орденине, каармандыгы үчүн медалына жана көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Сагынаалы Доолбеков согуштан кийинки каатчылык заманда аймактагы чарбачылык иштерден тарта, жоопкерчиликтүү ак эмгеги менен райондук сот системасына чейин кызматка алынат. Кийинчерээк Сагынаалы ата Ленинпол Киров Токой чарбасында үзүрлүү эмгектенип, атагы алыска угулган Үрмарал суусун бойлой керемет кооз токойго айлантып, келечек муун үчүн опол тоодой эмгек жасайт. Мындан улам жергиликтүү эл азырдагы ал аймакты Сагынаалынын Токою деп айтып келишет. Кажыбас Кайрат үзүрлүү эмгектин аркасы менен Токой чарбасын өнүктүрүүдө кошкон зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын Токой чарбасынын отличниги, облустун жана райондун бир нече сыйлыктарына жана ардак баракчаларына ээ болгон. Сагынаалы ата байбичеси Баатыр эне Мугулук Жанчарова экөө 9 балага татыктуу тарбия берип, уул кыздарынын, небере чөбүрлөрүнүн курчоосунда бактылуу каарлыкта өмүр сүрүшкөн. Улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Сагынаалы Доолбеков көзү тирүү болгондо быйыл 100 жашка чыкмак. 1941-1945 жылдары улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эбегейсиз эрдиги жана айрыкча Токой чарбасынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн эл арасында кадыр баркы жогору инсан катары 2018 жылы Бакай-Ата районунун борборунда эстелиги орнотулган. Бул күнү улуу ата мекендик согуштун 78 жылдык майрамы жана Сагынаалы Доолбековдун 100 жылдык эскерүү мааракесине уул кыз, небере чөбөрөлөрү жана жакын саналаш адамдары эрдигин эскерип, эстелигине гүл чамбар коюу үчүн келишти. Атабызды айтып берсек, көптөгөн жакшы касиеттер бар болчу.
Өзü кызматкер болуп жүрдү. Андан башка эл журтка да кичине өзүнүн бир авторитети болду. Кудайга шүгүр ушунун аркасы менен бул жерде эскерүү жалаң мына эскерүү немесинде ошолордун арасында атабыздын дагы эстелиги туруп калганына биз да аябай кубанычтабыз. Экинчи бир маселе бул согуштун катчусу болгон себеби да бир чоң маселе болду да. 26 апрелде атабыз 100ге чыкмак, 90 жашында дүйнөдөн өттү. Көптөгөн эл журтуна кызмат кылды. Эл арасында кадыр барктуу болду. Мына Кыргызда жакшы сөз бар, аркасында бала калат, анан сайган терек талы калат деп. Мына атабыз действительно ушундай болду. 45 жыл ушу Токой чарбасында кызмат өтөп, көптөгөн ушу Бакай Ата району болобу, Талас областынын территориясында көптөгөн бак дарактарды отургузуп, бала чакага, эл журтка калтырды. Көптөгөн аңыз сөздөр калды. Сагыналым Токой деген ушу сөз бар, мына Үрмарал өрөөнүндө. Атабыздын, апабыздын арбагы дайыма ушу бала чакасын, небере чөбөрөлөрүнүн арбагы колдоп жүрсүн. Биздин атабыз Сагыналы Доолбек уулу эл катары, журт катары согушка катышып келген. Атабыздын 100 жылдык мааракеси болуп атат. Мына неберелери, балдары, келиндери дегенде бардыгыбыз келип, ушул Бакай Атанын борборунда курулган эстелигинде Куран окутуп, күл чамгырактарын коюп атабыз. Мен айтайын дегеним, ушул эч убакта бул ата мекенди согушту унутпашыбыз керек. Бул кийинки өсүп келип аткан муундарга абдан чоң тарбия. Себеп дегенде жаштар өз жерин, өз элин, өз ата мекенин муну коргош керек деп мен эсептеймин. Ушуга дух, ушуга идеология, ушуга тарбия болуш керек деп эсептеймин. Анан эми биздин атабыз көп жыл согуштан келгенден кийин Токой чарбасында кызмат кылды. Жаш кезинде колхоздо иштептир, сот тармагында иштептир. Тарбияны Кудайга шүгүр жакшы берген экен. 9 баланы тарбиялап өстүрдү. 3 кыз 6 баланы. Мына бизди да тарбиялап Кудайга шүгүр чынчыл болгула, элиңер үчүн, журтуңар үчүн ак иштегиле, таза иштегиле, эмгек кылгыла элге. Артыңарда мындай айтыла турган сөз калгандай бол иштегиле деп балдарга бизди тарбиялаган экен. Biz kийинки муун жаш муундар, жеңиштин жоокерлери, батырларын дайым эскерип жүрүшүбүз керек. Бул эми биздики эле эмес, ушул улантылып жаткан иш-чара ушу жанагы биздин келечекте муун жаш балдарга дагы кичине таасир калтырсын. Мына ушул жалпы элибизди, жалпы эл журтту ушу бүгүнкү жеңиш майрамы менен куттуктап кетет элем. Ушу эл журтта тынччылык болсун, токчулук болсун. Биздин бала чака эл журт жамандык көрбөсүн, согуш болбосун деп тилейт элем. Бул күнкү эскерүү иш-чарасына Сагыналы Доолбековдун замандашы келип, эл үчүн жасаган эмгегин мындайча эскерди. Сакен баарыбыз чоң иштедик эле, Садыр да иштеги, Садыр чоң начальник болчу. Мен рабочий болчумун. Суу сугарып, чогуу жүрүп, чогуу иштегенбиз. Сакем рахмат Сагыналы аким. Токойдо өстүрдүк, Токойдо жашады Сакем. Жашап, ошол жерде жүргөнбүз. Мен трактор айдап жүрдүм, жер айдап жүрдүм. Сакем команда өтөп жүрдү бизди. Ошондо Токойдо өстүрүп, даражага жеткиздик. Уул кыздары чакан дасторкон жайып, кыргыздын меймандостугун, кеңпейилдүүлүгүн жар салып, жакын тууган коңшу колоңдорду чакырып, Сагыналы чоң атанын эрдигин жана эмгегин унутта калтырбай, эскерүүнү салтка айлантышкан.
Ал эми чөбөрөлөрү болсо сагынаалы чоң атага арнап кыргыздын улуттук аспабы комузда кол ойнотушуп, кыргыз күүлөрүн жаңыртышты. Атам жөнүндө айтсам, атам согуштун ардагери болгон, атам көз тирүүндө бир туугандар, балдар менен баарыбыз барып, атам майрамы деп майрамдап турчубуз. Мына бүгүн дагы көзү тирүү болсо 100 жашка чыкмак. Анан кийин кош майрам болуп 9 май болуп атат. Ошонун баардыгын белгилеп атабыз бир туугандар менен, балдар менен. Анан өзүңөр көргөндөй Бакайта районунун центрине эстелиги турду. Ошол жерге барып гүл коюп, эстеликке Куран окутуп, ошол жерде дагы болуп келдик. Апам экөө 70 жаш бирге жашашты. Небереси Улан Доолбеков чоң атасынын жолун жолдоп, эл үчүн кызмат кылып келүүдө. Сагынаалы чоң атасынын мекени үчүн кылган эрдигин жана эли жеринин гүлдөп өсүшүнө өмүрүн арнагандыгы менен жашоосундагы үлгүлүү адамы катары баалап барктап келет. Чоң атам байкуш тирүү кезинде баарын бизге неберелерине, балдарына ушу көрсөтүп, согуштун баягы апат согушту эч ким көрбөсүн деп айтчы да. Биз көргөн эмени көрбөсүн. Ал учурда ач калатчылык да аябай болгон экен. Баягы согушка чейин барганча эле көп кишилер каза болуп жеткенче эле көп нерселер болуптур да, баштан өткөрүп. Анан эми ошо согуштун баягы немеси эч качан болбосун, ушу балдарым тынччылыкта жашасын деп көп айтчу эле да. Чоң атам өзү акылдуу киши болгон.
анан эмгекчил киши болгон да бул. Баягы бизге берген талим тарбиясы дагы ошодон болду деп ойлойбуз. Баарыбыз мисалы айтып өтсөк, ошо мамлекеттик жумушта көп иштеген да бул кишичи, өзү сот системада иштеди. Анан кийин 45 жылга жакын ушу Токой чарбазында иштеди да. Ушу эмгекке үйрөттү да бизди. Мен үлгү алганымда, таасирленгенимде ошо чоң атаман баягы эмгекчилдикке аябай үйрөттү да. Жумуштан кызмат, мамлекеттик кызматка дагы мындай активдүү катышкыла, баягы жөнү жок калбагыла деген көп насааттарды айтып, ошонун тарбиясы менен биз эми мамлекеттик жумуштарда иштеп жүрүбүз. Аптаптуу согуш мезгилинен тарта бүгүнкү жаркын жашоо үчүн зор эмгек, каармандык жасаган инсан, жооптуу кызматтарда майынчыгара иштеп, эл алкышына арзыган Сагынаалы Доолбековдун элеси биздин жүрөгүбүздө эч качан унутулбай түбөлү көз сакталат. Азыркы күндө да Сагынаалы чоң атанын уул кыздары, небере чөбөрөлөрү атын өчүрбөй, анын эмгекчилдигин бийик үлгү катары тутуп, кайсы кызматта болбосун анын чынчыл жана эл жер үчүн кылган зор кызматын улантып келишүүдө.